Assalamu алейкум, урматтуу биздин Талас областынын жана Талас шаарынын жергиликтүү тургундары. Көңүлүңүздүрмөйүн. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында тагыраак айтканда ушул Фрунзе көчөсү менен келип, Муниранын поворотунан солго айрылганда Ормонбек Турдалиев аттындагы көчөдө 1 май көчөсүндө болжолу менен 100 метр айдагандан кийин оң жак бетте ушул үй сатыкка чыгып жатат бүгүнкү күндө. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге үйдүн ичин толугу менен тартып бермекчимин. Кирип келгенде эле эшигин алды кенен экен, эч кандай пристройкалар жок. Тегерек чектин баардыгы тосулган, курчалган. Участоктун сотиги 6. Бүгүнкү күндө айнектери толук түрдө салынган, заливкасы куюлган, потолоктору бүткөн. 80% бүтүп калган бул үйдүн. Калган 20%-ын кимде ким ушул үйдү алган болсо, өзүнүн табитине жараша жасап, эшигин алдын дальнейший планировка кылып, стройкаларын жүргүзүп, чек-чеген таңбайлантып алса болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Киргенде эле ушул жерде кире бериш экен. Потологун көрүп турабыз, потологу бүтүп калыптыр. Бул жактан киргенде оң капталда санузелге ылайыктап жасалган экен. Анткени үстүнкү потолокторун көрүп атабыз, тоже пластиктен жасалып калыптыр уже. Бул жагы холл десек болот, гостевой. Бул жактында потологу бүткөн, дуалдары бүткөн. Андан ары төркү тамга киргенде бул жакта дагы баягы прихожка сыяктуу сол капталында да детский комната бар экен. Бул жагы да бир спальный десек болот. Бул жактында потологу бүтүп калган. Бул жагы зал. Залдын дагы потологу бүткөн экен. Электричествосы тартылып. Бул жердин 80% бүткөн, ошондуктан бул экран аркылуу телефон менен байланышып, сөзсүз түрдө баазын бычып, эгер бул үй жакса алсаңыздар болот. Мен сиздерге үйдүн капталын тартып берем. Көзүңүздөр көрүп тургандай, крышасы жабылган, чек-чеген там. Эми көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.